Буга чейин комитетте болсо мейли министр жок деп ал түпкө больница ачканы кетти президент менен деп мына ушундай маалыматты бизге министр берген. А негизи өзү чынында барбаптыр, министр да барбаптыр, президент да барган жок ал жака. Эми ушундай алдамчылыкты эмне кыласыңар айтып? Президентти да подставлять этип. Бул эмне деген эркеленип эле жүрөт биздин министрибиз Асан мырза? Качан ушул маселени көтөрөсүңөр силер? Улам эле суранасыңар, биз макул дейбиз, колдоп атабыз баарыбыз. Бирок чын эле мына реформа кылабыз дедиңер, эч нерсе жыйынтыгы жок болуп атат. Акча талашып эле отурасыңар бири-бириңерден. Жумуш жок вообще таптакыр. Баягы эле биздин бетаптар ыйлап отурушат, баягы эле биздин врачтар ыйлап отурушат. Себеби деген ошо врачтарды силер ошо жака такап атасыңар. Ошо бетаптарга биздин врачтарды жаман көрсөткөн силерсиңер. Министрликте отурган башчысыңар силерсиңер ошо. Бул эмне деген вообще, эмне деген жумуш бул? Качан мындай совесть менен эле иштейсиңер? Биздин врачтар да ыйлап атат, бетаптар да ыйлап атат. Дары-дармек жок. Больницаларда дары-дармек жок. Мына аркы жумада мага айтышкан. Кара-Балтада больницада дары жок экен. Физраствор, элементарный физраствор жок экен. Баары өздөрү келип сатып келип атышат. Бул кандай? Азыр ушундай бир больницаны айтсам, силер ошо жетекчини кайра такап урушасыңар. А жетекчи анан кийин ошо биздин кызматкерлерибизди, медицина кызматкерлерибизди урушат. Ушундай кылып атасыңар да силерчи? Бул эмне деген жумуш вообще? Эмне деген жумуш? Качан алдыга жылабыз биз? Билбейм мен, Айбек Тураталиевич, урматтуу депутаттар. Совет Рустамбекович, сиз бериңиз сөз суроону. Көрөлү.